Майлы суу шаарынын тургундары акыркы 10 күндөн бери ылай аралашкан суу колдонууга аргасыз болуп жатышат. Көп кубаттуу үйлөргө таза суу деп берилген ичүүчү суу кир сууга айланган. Жамгыр жааганына 3-4 күн болду. Кече сууну токтотуп ачкандан кийин ушинтип лайка суу чыгып атат. Бизде жаздан күзгө чейин ушундай лайка суу чыгат. Биз постоянно ушундай суу ичебиз. 7 жыл болду жашаганыбызга. Ушундай 7 жылдан бери ушул суунун кебетесин көрөбүз да. Кышында эле суу тунуп калбаса, анан жазын күзгө чейин ушундай суу ичебиз. Ушу кастрюльдарга, челектерге, баклажкаларга алып алып 3 күн, 4 күн кээде ушинтип тунутуп ичебиз. Тунук суу алганы, магазинден сатып алганы бизде лишний акча жок. Алина шаарда акыркы 7 жылдан бери жашайт. Жаз жана күздүн жамгырлуу мезгилдери суу ичүүнү кыйындатаарын айтат. Турмуш тиричиликке да кир сууну тунутуп пайдаланышат. Таза сууга болгон абал өзгөрбөсө дагы суу акысы жогорулап кетти дейт. Сууну тазалатабыз 87 сом болду дейт. 87 сомдон төлөп эле келатабыз. Былтыртан бери эле 87 сом. Биз 4 семья жашайбыз. 200дөн ашык төлөйбүз. 250 сомго жакын төлөйбүз. 4 балабызга да. Анан ошо бизде суу оңдолгон жок. Фильтр алынат деген, былтыр алынат. Фильтр алынган жок. Азыр коюлган жок. Мына 1 жылдан ашты, 2 жылга кетип атат. Турбалар жок, лайка суу. Прямой сайдан улап коюп атат дейишет. Эми түшүнбөйсүң, эми башкалар деле, чоңдор деле ушул суудан ичет да. Ошо чоңдор деле ошол жерде жеп ичип отургандан кийин, бийлиги отургандан кийин ушул сууну оңдоп койсо болот да, туурабы? Биз деле биз аларга тилибиз жетпейт, үнүбүз жетпейт. Ошо айла жоктон ушинтип эле отурабыз. Мына ваннанын акыбын кара. Мына улайларды кара. Мына. 25 000 калк жашаган Майлы суу шаарында таза суу системасы 1962 жылы пайдаланууга берилген. Адистер шаардын суу берүү системасы эбак эле иштөө мөөнөтүнөн өтүп кеткенин айтышат. Таза суу бергиле деген тургундардын өтүнүчү азырынча аткаруусуз калууда. Мына кирлерибиз топтолуп турат, ылайка суу дагы деле элек, бүгүнкү гана кичине мындай модный болуп калыптыр. Канча күндөн бери өзү суу ушундай жазда, былтыр деле, мурда жылы деле ушундай болуп аткан. Жылда ушундай ылайка суу, ушинтип идиштерге топтойбуз. 3-4 күн койсок, кичине турса ана кир жуабыз. Ана кирлерибиз болсо үйүлүп жатат мында. Жуа албай жатабыз мына. Бар жогубуз бардагы чыгып жатат. Фильтр менен качан суу чыгат? Былтыр деле фильтр анан көчүп кетти деди. Аны басып калыптыр деди. Басып аллай жок болгуча да канча күн өтөт арасынан. Кайра эле көчөт. Кайра ботала. 5-6 күн бекитет, кайра эле ушул акыбалы ушул суу проблема биздин немес ушул. Көп кубаттуу үйлөрдүн жогорку кабаттарында крандан суу алуу түйшүк жаратат. Басым аз болгондуктан жашоочулар идиштерди тамчылатып толтурушат. Айрым учурларда сырттан ташууга туура келет. Сууну өчүрүп койсом, тамчылап ваннага, бачокторума ичкенге салам. Ваннаныкын өчүрүп койсом, кайра туалетке чыкпай калат. Чыкканда чыгат, чыкпаганда жок. Биз ушинтип жашайбыз. Жогорку кабаттарга чыкпайт экен да? Биз жок, катырга чыгат, именно ошо биз тараптагыларга чыкпайт. Биз жалп да кылганбыз, суранганбыз, турбаларды алмаштырып бергиле дегенбиз подвалды дагы. Аз подвалдан да суу тамчылайт, агат. Өзүңөр алмаштыра алга дегенден колубуздан келгенче алмаштырып жамаганбыз, бирок аз да до сих пор ушмалга чейин канализацияда суу сагат, башка да суу агат, суу тамчылап турат негизи подвалыбызда. Үйлөрүбүзгө суу чыкпайт, бирок акчасын как положено төлөйбүз. Майлы суу канал башкармалыгы шаардагы 11 000 кардарды тейлейт. Шаардыктардын 55% гана учурда таза суу менен камсыз болгон. Кала тургундарынын ичүүчү суудан кыйналып жатканын шаар бийлиги да жакшы билет. Башкы маселе эскилиги жеткен суу курулмасы Дарыядагы ылай сууну тазалоого күчү жетпей жатыптыр. Шаарыбызда 6 насосный станция бар. Бул 3 НС деп коебуз. Биз насосный станцияда ВНС, водяной насосный станция деп коет. Анан КНС деген дагы 3 канализационный насосный станцияларыбыз бар. Ошол насосный станцияларыбыз өтө кейиштүү акыбалда бүгүнкү күндө. Себеби өзүңөргө белгилүү болгондой биздин шаарыбызда биздин водоканалдын системасы, жалпы системасы 62 жылы эксплуатацияга берилген. Бүгүнкү күндө 58 жыл болду биздин водоканалга. Анан биз 58 жылдан бери бүгүнкү күнгө келип уже эскилиги жетип бүтүп баары. Уже системанын жанагы эме өзүнүн срок службы деп коет эмеспи? Срок службасына 30-35 жыл боло турган болсо бүгүнкү күндө 2 эсе иштеп койду да биз. Майлы суу шаарына таза суу 10 чакырым алыстыктан тоо башындагы суу топтомодон түтүктөр аркылуу келет.
Учурда 3 таза суу жана 3 канализациялык насостук станция иштеп жатат. Таза суу тетиктеринин көпчүлүгү эбак эле эскирип бүткөн. Аны жакшыртуу демилгеси орундалбай жатканы тургундар арасында нааразычылыктарды күчөттү. Булар артист болуп атат. Эч кандай сууду кыла албайт ал жерде. Себеп дегенде эч даяргерчилик жок, акча жок, проект жок. Азыр айтып атышат, нар жактан көчкү түштү, ошого шаар боюнча ылайка деп. Эми көчкү түшсө ошо көчкүнү токтоткула. Мен бул жерде 4 жыл аким болуп иштегем, биринчи шаарда. Фамилиям Дарбышев, жазып кое бергиле. Ушундай да булар неме кылып жалган жалпы менен эми булар ойлоду окшойт. 2020 жылы апрелде мөөнөттөр бүтөт, шайлоолор жергиликтүү кеңешке башталат, анан кийин октябрларда жогорку кеңеш болот, ошого чейин же хан өлөт, же эшек өлөт деп кетип калышты. Ошол менен жок эч нерсе. Чоң көчкү кичине ишти артка тартып койт да. Ошол мисалы үчүн мен үмүттөнөм, элди да үмүттөндүрөм. Бул суунун маселеси өтө чоң. Анан суу тазалагыч жер дагы жөнөкөй жер эмес. Ал жерди бир күндө же бир айда оңдош кыйын. Ошон үчүн эл көмөктөшүш керек. Эл түшүнүп туруш керек. Жергиликтүү бийликтин билдиришинче, шаардагы ичүүчү сууга болгон көйгөйдү чечүү үчүн Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкынын каржылоосунда 8 миллион евролук долбоор ишке ашканы жатат. Ушул тапта биринчи этапта аткарыла турган консультанттар такталып, техникалар насостук станцияга насостор келгендиги кабарланууда. Майда водозабор курууга тендер жарыяланса, август-сентябрь айларында курулуш башталып калышы керек. 12 чакырым аралыкка таза суу тартуу боюнча долбоор 2022 жылы бүтүшү керек. Ага чейин шаарлыктар ылай сууну тундуруп пайдаланууга мажбур. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.